Достор, биз сиздерге Ош Чапалак автоунаа базарынан видео тартууну улантабыз. Эми мен сиздерге Матис унааларын тартып берүүгө аракет кылайын. Менимче бул Матистин көрүүчүлөрү аябай көп болуш керек. Алгач эле биз ушул Матистен баштасак. Матис 2, менимче Матис 2 механика Корея экен. 2004-жылы чыгарылган. Сиздерге байланыш номерин көргөзө кетейин. Достор, менин оюмча байланыш номери жакшы эле көрүнүп окшойт. Баасы 200 000 сом. Эсинин айтуусу боюнча. Машинаны сиздерге арт жагынан да көргөзө кетейин. Абалы жакшы көрүнөт. Мынакей достор, биз сиздерге видео тартууну улантабыз. Кийинки унаабыз Матис 3 унаасы, автомат Корея. Эсинин байланыш номерлерин айта кетейин, көргөзө кетейин сиздерге. Эгер жакшы көрмөй аткан болсо 0776 00 0676 0553 55 77 27 эсинин байланыш номерлери. Уна 2008-жылы чыгарылган Матис 3. Унааны сиздерге арт жагынан да көргөзүп коеюн. Унаанын абалы аябай жакшы. Баасы 300 000 сом. Достор, бизден алыстабаңыздар. Сиздерге видео тартууну улантмакчыбыз. Мынакей достор, кийинки видеобуз, кийинки унаабыз Матис 2 үлгүсүндөгү автоунаа механика 2012-жылы чыгарылган. Эсинин байланыш номерин көрсөңүздөр болот. Баарына кызыктуу болсо керек. Бул Матистин унаасы, бул Матис унаасынын баасы 180 000 сом. Мына достор, унаанын арт жагынан дагы сиздерге көргөзө кетейин. Кийинки унаабыз дагы Матис 2 болмокчу. Бул унаанын баасы дагы 200 000 сом. Эсинин байланыш номери механика экен достор. Бул унаанын арт жагы. Кийинки унаабыз Матис 3 унаасы, автомат Корея 2009-жылы чыгарылган. Баасы 310 000 сом. Менин оюмча достор, бул Матис 3 унаалары аябай эле кымбат болуп жатат менин көз карашымда. Сиздер дагы өз ой пикириңиздерди комментарийге калтыра кетсеңиздер болот. Азыр мен сиздерге байланыш номерин көргөзүп коеюн. Достор, номер көрүндү окшойт деп ойлойм. Бул унаанын арт жагынан дагы көргөзүп коеюн. Абалы жакшы. 310 000 сом. Мына достор, кийинки унаабыз дагы Матис 3 үлгүсүндөгү унаа, автомат Корея 2009-жылы чыгарылган. Баасы 300 000 сом дейт эси. Сиздерге байланыш номерин көргөзө кетейин. Эгер жакшы көрүнбөсө айта кетем. 0559 менен 67 57 77. Ушул номерге байланышасыздар. Баасы 300 000 сом. Мындан алдыңкы унаадан 10 000ге арзан экен. Байланышып көрөсүздөр, эгер унаа жаккан болсо. Абалы жакшы.
Биз сиздерге Ош Чапалак автоунаа базарынан видео тартууну улантабыз. Кийинки унаабыз Матис 2 автомат Корея 2005 жылы чыгарылган. Баасы 230 000 сом. Ээсинин байланыш номерин сиздерге көргөзө кетейин. Достор, номери жакшы эле көрүнүп окшойт деп ойлойм. Пауза кылып жазып алсаңыздар болот. Эгер уна жаккан болсо, видеонун арт жагынан да көргөзө кетейин. Достор, 230 000 сом Матис 2 Корея. Достор, сиздерге кийинки көрсөтө турган унаабыз Матис 3 механика экен. 2000 канча дейт? 2007 жылы чыгарылган Матис 3. Баасын 290 000 сом дейт. Буга чейин сиздерге көрсөткөн Матис 3 үлгүсүндөгү унааларынан бир аз арзаныраак экен. Механика. Ээсинин байланыш номерин сиздерге көргөзө кетейин. Достор, арт жагынан дагы көрсөңүздөр болот. Матистин абалы жакшы. Эгер жаккан болсо, номерге байланышасыздар. Достор, биз сиздерге видео тартууну улантабыз. Бул Матис 3 үлгүсүндөгү унаабыз. Прибалтика. Тилим дагы айланып кетти. Бул унаанын баасын ээси 300 канча дедиңиз? Баасын канча дедиңер? 300. Баасы 345 000 сом дейт ээси. Достор, Матис 3 345 000 сом. Менин бул жеке көз карашымда өтө эле кымбат деп ойлойм. Ээсинин байланыш номери жаккан болсо байланышасыздар. Достор, унаанын арт жагы. Достор, Матис 3 үлгүсүндөгү автоунаа 2006 жылы чыгарылган. Баасы 280 000 сом дейт ээси. Ээсинин байланыш номерин сиздерге көргөзүп коеюн. Жаккан болсо байланышасыздар. Унаанын арт жагынан да көргөзө кетейин. Достор, биз ушул менен бул видеобузду дагы жыйынтыктайбыз. Биз сиздерге бир катар Матис унааларын көргөзүп чыгууга аракет кылдык. Эгерде видео жаккан болсо, лайктан басыңыздар достор. Биздин каналга жазылыңыздар. Биз сиздерге Москвадагы авторынокты жана Кыргызстандан дагы көргөзүп турабыз. Москва, Кыргызстан авторынок. Каналга жазылыңыздар.